Салам достор, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Мен атым Айнура Сагынбаева. Бүгүн аябай көп суроолор келген тема жөнүндө сүйлөшөбүз. Чка палочкасы жөнүндө. Ооба, бул палочка жөнүндө кечке сурайсыңар менден. Бул палочка зыян эмеспи ден соолукка? Бул палочка чын эле жардам береби, кичирейтеби, көпкө кичирейтеби деген суроолор толуп тура. Ошон үчүн мен бүгүн атайын барып ушул нерсени сатып алдым. Бул нерсе базарларда сатылат, интим шоптордо сатылат, сатып алсаңар болот. Бирок медик катары мени биринчи ирет эмне кызыктырды? Мени биринчи ирет бунун курамы эмне экен деп кызыктырды. Чын эле кичиретеби деп. Курамын окусам, талик берметтин порошогу майдаланган бермет. Ар кандай Кытайлардын чөптөрү бар экен. Мадура деген чөп мисалы. Жана башка порошоктор бар экен да. Бирок булар негизги эмес, эң негизгиси квасы деген бар экен. Ошо кынды кичирете турган нерселердин баарында порошок болобу, гель болобу, палочка болобу баарында квасы бар. Бирок бул жерде инструкциясына жазылып турат, интернеттен окусам, бул деген жанагы кындын булчуңдарын кичиретет. Жок, кындын булчуңдарын кичиретпейт. Кындын былжыр челин көптүртүп, шишитип, анан кичиретет. Биринчиден, анан албетте кындын булчуңдары бир аз спазм болуп калат да. Мына ошол себептен убактылуу кичиретет, бирок бул эффект бир нече мүнөткө гана созулат. Анан бунун жана иштөөсү бүткөндөн кийин, действиясы бүткөндөн кийин албетте бул эффект өтүп кетет. Дайыма колдонсо болобу бул палочканы? Мен врач катары дайыма колдонууну сунуштабайт элем. Ооба, бир нече убакыт колдонсо болот, кез-кезде колдонсо болот, бирок дайыма күнүгө колдонуу бул былжыр челге абдан зыян болот. Андан көрө пластикалык операция жасатып, ошо анатомический кичиретип койсоңор, албетте силерге дагы, организмге дагы пайдасы көбүрөөк болот. Бул палочканын зыяны жокпу деп дагы көп сурашат. Албетте, эгерде каршы көрсөтмөлөрдү карасаңар, бул жанагы кыздарга болбойт, менструация келип аткан учурларда болбойт, сезгенүүлөрү бар айымдар болбойт, бирок ошо палочка чыга сезгенүүлөрү дагы дарылайт дейт. Мен бул менен макул эмесмин, анткени сезгенүү бар айымдарга болбойт. Эгерде ошол былжыр чели аябай сезгич болсо дагы анда болбойт. Кээ бирөөнүкү ошо палочканы колдонгондон кийин молочница башталат экен, сезгенүүлөр башталат экен. Ошон үчүн албетте кыздар гинекологдун консультациясынан кийин колдонгула, мазок тапшыргыла, кальпоскопия кылгыла, андан кийин гинеколог уруксат берсе гана колдонууга болот бул нерсени. Кыздар, эч качан бир сыйкырдуу нерсе менен чоң анатомиялык көйгөйдү чече албайсыңар. Ошону билип жүргүлө. Албетте бул нерселер бизге жардам берет, убактылуу жардам берет. Ошо ощущенияны билип калууга жардам берет. Бирок дайыма такай эффект болуш үчүн албетте мындай чоңураак, аябай мындай башкача нерселер жасоо керек. Ошонун ичинде пластикалык операциялар да. Видео жакса сөзсүз плюс койгула, комментарий жазгыла. Албетте мен каналыма катталгыла. Мен дагы ушундай темалар жөнүндө айтып берем.